Ассаламу алейкум достор. Бүгін Америка Кошмо Штатында 10 февраль. Таңғы саат 9. Азыр мен сіздерге бір қызық нәрсе көрсетейін. Чикагода дағы бір жақсы жаңылық. Мекендештерибиз жаңы ресторан ачыптыр. Караңыздар, мага мондай чакыруу жибериптир. Мен жумушта болчумун, үйгө чыштап кетиштир. Моякта коду 312 екен. Моякта деген жазып коюптур. Nomad рестораны Алмаз KG. Анан кодду жиберебиз дептир да Instagram баракчага. Код 312. Бишкектин коду экен. Мояктан кулпун ачабыз, ичин ачып көрөбүз. Оппа дейт. Караңыздарчы. Чакыруу кандай келет. Мондай чакырууну көрдүңөр беле? Мурда Чыңгыз хандын учурунда ушундай чакырууну жиберүүчү. Анан минтип окучу да. Не деген километрлерге ат менен жеткизчү. Азыр цивилизация. Машина менен чыштап кетиштир. Ичине ар кандай жер жемиштери салыптыр, курут, нават, анан бал салып коюштур. Абдан чоң рахмат. Бүгүн Кудай буйрса барабыз. Анан могу чакыруунун ичинде эмне деп жазылыптыр, азыр окуйбуз. Мына достор, Nomad рестораны дейт. Урматтуу Алмаз дейт. Анан мен жубайымды кошуптур, Үмүт деп. Nomad рестораны бүгүн февралдын 10-унда саат 11-ге чакырып жатат дейт. Адресин көрүп алыңыздар. Сиздер дагы барсаңыздар болот. Жаңы ресторан. Адресим мына моякта жазылып турат. Абдан чоң рахмат. Абдан чоң рахмат. Где-то 2 сааттан кийин ачылыш болот экен. Жубайымды алып барып, мекендештердин жакшылыгын бөлүшүп, чакан бир видео тартып, рекламалап сиздерге билгизип коебуз достор. Чакыруу. Биринчи жолу ушундай чакыруу келип атат. Эми чакыруулар көп келген, бул оригинальный чакыруу экен да. Мындай коробкага салып коюшчу, бул болсо сандык экен. Сандык достор. Мындай сандыктарды Медер инемдин видеосунан көрүп калгам. Нургыз карындашымдын видеосунан да көргөм. Алар дагы барышат экен. Кудай буйрса жолукканга чейин мекендештин баарына ийгилик. Америкадагы мекендештер өнүп өсүп, бизнестерди ача бериңиздер. Анан мен мондай подаркаларды машинага салып коем. Барган жерге анан берип коебуз да. Мыякта сүрөлөр жазылган. Жакшы ошондой. Ийгилик, аманчылык, барчылык, токчулук. Кыргыз элим алга. Nomad ресторанын иши алдыга эле жылып турсун.